Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен кайрадан эле мен Саттаров Курбанбек жана сиз Куба Медиа каналын көрүп атасыздар. Эгерде биздин каналыбызда биринчи жолу болуп атсаңыз, сөз түрдө каналга катталып, лайк басып, биздин каналыбызга салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Анда эмесе биз видеороликти баштайбыз. Урматтуу достор, биз өткөнкү видеоролигибизде Бекиев Эмил тууралуу видеоролик даярдаганбыз. Ал видеороликте комментарийлер жалаң негативчилерге толуп кетиптир, ачыгын айтканда. Бирок ошол жерде комментарийге жазыптыр: Садыр Жапаров эмне иш кылды жана ошол тууралуу видеоролик даярдабайсыңбы деп. Ошонун сөзүн жерге калтырбай, бүгүн Садыр Жапаров туурасында видеоролик чыгарабыз. Андан сырткары дагы ошол Бекиев Эмил мага ответ кылып чыгарыптыр. Азыр экрандан көрсөтүп берем. Мына бала, Рустамов, мына бала Куба деген. Таң калдым бул баланы көрүп. Ар бир адам өзүнүн колдоочусу, талапкерин колдой турат, бир айтасың. Анан да мен айтып кетем, сен кеч бир сөзүңдү айтып кетипсиң, баягы мектепте окуп жүргөндө эле ошондой бала экен, чок бала экен депчи. Мен жогорку билимди бүткөн баламын. Юридикалык институтчу. Мен Ош шаарында ошол эле премьере тазалык ишканасында иштегенмин. Анан ошол жерде аймактык кеңештерде ведущий специалист, катчы иштегенмин. Анан бул туура сен талапкериңе жан тартып атасың, бирок сен тарткан талапкер Садыр Нуркожоевич. Мен бул кишини жамандап эле коеюн дедим эле. Мындай эле сөзгө келип калды, ошого айтып кетейин. Садыр Нуркожоевич өзү бийликке келгени мыйзамсыз болуп калды да энем. Анан силер баягы бандитте, мындай айтканда, каракчыны батыр кылып атасыңар. Анан баягы не деп коет? Бирөөнүн үстүндө чөптү көрбөй эле, башканын башында чөптү көрөр экенсиңер да силер. Анан Куба эми мына жашайлуулар Кудайга калса, аман өткөрүп алса. Анан достор, Бекиев Эмил, аны мен өзүм оюмдан токуган жокмун. Анын мугалими жазыптыр. Мен кайра көрсөтөм экранда. Мугалими жазыптыр. Бул мектеп кезинде эле ошол акылы тайкы жетишпеген бала болчу деп. Ага далил бүгүн дагы ал президентке кат жазам дейби, Аяз атага кат жазам дейби, катты көтөрүп дагы бир видеоролик жасаптыр. Аны да азыр көрсөтүп берем. Ошол баягы группада айттым эле. Администрация президенти Российской Федерации бүгүн кат жолдойм дедим эле. Ошо боюнча жолдой кетип атам. Азыр 10 мүнөт, 15 мүнөткө жетип калсам керек. Туугандар, эми бул мен как активист катары жарандык милдеттим болчу. Себеби мен андай каралбайм, андай беспределчимин, орустар айтканда, Оштогу беспределди мен каралбайм. Кыргызстандагычы азыр эми моюн калыш керек да, бандиттер басып алды, каракчылар басып алды бийликти, туурабы? Анан ошону айтып кетерим мен силергечи, туугандар. Азыр катты жолдоп атам. Ошо Кыргызстандан келген бийлик, азыркы бандиттердин бийлиги боюнчачы. Ошо боюнча кат жазып атам, себеби булар менен мамиле кылбаңыз, себеби булар кыргыз элинин атынан чыга албайт. Булар мыйзамсыз. Качан гана мыйзамдуу бийлик келгенде ошондо мамиле кылсаңыз болот. Анан Кыргызстанга кандай жардам бере турган болсоңуз, бул убактылуу бандиттердин бийлиги менен сериоз ошолор менен прямой ар бир кыргыз жаранына жардам бериңиз деп суранып, азыр катына чөнтөгүмдө кат кетип атат. Мына катына. Ошону азыр барып берем. Бекиев Эмилге көңүл бурбаңыздар, ал негизи өзү ошентип сүйлөп чыга берет экен. Ар бир видеосун караңыздар. Садыр Жапаров зек
каракчылар келип басып алды бийликти, андай мындай. Негизи ар бир видеосу ошондой. Дагы Ак Ниет коомунун төрагасы деп каналына жазып алыптыр. Билбейм, бул Эмиль тууралуу да биз маалыматтарды алып атабыз азырынча. Бул Бекиев Эмиль Кыргызстандын жараны эмес, бул тууралуу маалыматтарды алып атабыз. Бул Россиянын жараны болот. Кийинки видеороликте ушул Бекиев Эмиль туурасында видеоролик даярдайбыз.